Кыргызстанда ВИЧ-СПИД инфекциясына кабылгандардын өсүшү өлкөнүн социалдык, экономикалык, коомдук өнүгүшүнө терс таасирин тийгизбей койбойт. Өлкөдө ВИЧ илдетине чалдыккандардын расмий саны ушул жылдын 1-ноябрь айына карата 8994 кишиге жетти. Республиканын бардык аймактарында катталып, анын ичинде Ош облусу боюнча 1528 киши, ал эми Ош шаары боюнча 1135 адам бул дарт менен жабыркайт. 2019 жылдын акыркы 10 айында Ош шаарында 33 адам ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган. Ал эми Ош облусунда жаңыдан 57 кишинен ВИЧ инфекциясы табылган. Былтыркы жылга салыштырмалуу Арабан районунда 1,3, Өзгөн районунда 1,2 эсеге азайган. Ал эми ушул тапта Каракулжа жана башка райондордо ВИЧ илдетине чалдыккандар катталган эмес. Азыр бизде Кыргызстан боюнча бизде 8994 эме катталган. Анын ичинен бизде Ош облусу боюнча 1528, а Ош шаарында 1135. Биздин бир айлыктын алкагында бизде азыр акциялар жүрүп атат. Бул акция биздин өзүбүздүн спеццентрде жүрөт, 24 кабинетте. Андан кийин Ош медициналык клиника бар, ал жакта 103 кабинет, лаборатория бар, ал жакта жүрүп атат. Бизде Ош базарында кайерде көп жайгашкан жерлерде болуп атат, Кара Суу базарында жүрүп жатат. Бул ВИЧ-СПИД жугуу жолдорун айтып өтсөм, жугуу жолдору 3 жолдон жугат. Энеден балага, кан аркылуу жана жыныстык катнаш аркылуу жугат. Ушул жолдордон этият болсоңуздар, өзүңүздөр оолак болосуздар. Бизде бир айлыктын алкагында бул эле жумуш эмес, биз ишибиздин арасында биз ВИЧ-СПИД жөнүндө элге кеңири маалымат таркатабыз. Бул жерде айыл өкмөттөрдө болбосо мечиттерде ушундай өзүбүздүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Бизде өзү миграция көп жайгашкан, студенттер арасында, чоңдор арасында бизде ВИЧ-СПИД жөнүндө законубуз бар. Закондун негизинде мигранттар сөзсүз канга тапшырып кетиш керек. 1 декабрь СПИДке каршы бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата ар жылы калк жыш жайгашкан базарларда, коомдук жайларда анонимдүү текшерүүлөр өтүп турат. Айта кетсек, быйыл ноябрь айынан баштап декабрь айына чейин акысыз текшерүүчү пункттар уюштурулуп, 590 адам акцияга катышкан. Мындан тышкары өлкөнүн бардык аймактарында алдын алуу жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жарандарга атайын баракчалар таркатылып келе жатат. Соңку мезгилде бул илдетти миграциядан жуктуруп келгендердин саны көбөйүп жаткандыгын адистер билдирди. Азыркы мезгилде эң көйгөйлүү маселе бул мигранттардын немеси болуп атпайбы? Россияга баргандан кийин мигранттар келгенде ал жакта кандай жашоо шарты кандай болуп атат, аны билбейт. Мусулман калкында түшүнүгүбүз азыраак кемирээк болгон үчүн ал көбүнчө эле коркушат да адамдарчы. Ошону коркпой эле аз эле убактысы кетет. Ошонун негизинде эле тапшырып, анализге тапшырып, өздөрүнө неме кылса, алардын ден соолугу чың, өздөрүнө ишеничтүү болушат. Ош облусунун СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунда күнүнө 200дөн ашуун адам кайрылып текшерүүдөн өтөт. Соңку мезгилде коңшу өлкөдөн келген студенттер жана ишкерлердин саны өсүүдө. Буга байланыштуу бардык мекемелерде текшерүүдөн өтүү талаптары коюлган. Чет элдин жарандары үчүн 349 сом, ал эми жергиликтүүлөр 200 сом менен текшерүүдөн толук кандуу өтө алат. Бул эч кандай көп убакытты кармабайт. Бул бир 5-10 мүнөттөн убакыт кармайт. Бардык бизде колдонуп жаткандарыбыз бардыгы одноразовый, бир жолу гана колдонулат. Андан кийин бардыгы кетет. Бардык өзүңүздөрдүн көз алдыңыздарда ачылып, көз алдыңыздарда кан алынат. Бүгүнкү күндө өлкөдө, анын ичинде Ош шаары жана Ош облусунда ВИЧ инфекциясынын өзгөчө мүнөздүүлүгү болуп, бойго жеткен курактагы аялдар жана эмгекке жарамдуу курактагы адамдарда көп кездешүүдө. Учурда инфекцияны жуктургандардын ичинен 1004 аялдарды түзөт. Ал эми дарылоодо өлкөнүн бардык аймактарында СПИД борборлору иштеп, жарандарга шарттар түзүлгөн. Ошондой эле дары-дармектерди дагы бизге алып келинип жатат. Башка жакта кандай дарыланса, бизде дагы ошондой дарылоо жүргүзүлөт. Бул аялдардын арасында дагы жүргүзүлөт. Бул бардык кош бойлуу аялдар ВИЧке каршы ВИЧке анализ тапшырыш керек. Эгерде бул кош бойлуулукту баладан энеден балага өтүүнүн алдын алып жүргүзөбүз бул тестирлөөнү. Эгерде кош бойлуу аялдан ВИЧ инфекциясы табылып калса, балага жугузбоонун алдын алып, биз ошол замат дароо эле дарыны ичип башташ керек, профилактика катарында. Азыркы күндө, бүгүнкү күндө бизде таза балдар төрөлүп жатат. Эгер вирустук өлчөмү аз болсо, кош бойлуу аялдар өздөрү төрөп, балдарын эмизгенге дагы мүмкүнчүлүк бар да. Өзгөчөлүк жок. Бизде кандай жол менен жугузганын
карабай эле ошо бардык адамдарга бирдей эле дарылоо жүргүзүлөт, дарылар жүргүзүлөт. Бул оорунун көбөйүшүнүн дагы бирден бир себеби болуп ички тышкы миграциянын өсүшү. Ошондой эле жаштардын арасында бул дарт боюнча маалыматтын жетишсиздиги. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, жаңылыктар.